дүйнө жүзү боюнча Кыргызстанда азык-түлүк эң арзан деп айтты. Дүйнөдө 193 мамлекетти тим эле коелу. ЕСке кирген 5 эле гана мамлекетти алалы. 5 мамлекеттин ичинде Кыргызстандын акыбалын эле айтып коелу. Азык-түлүк кимде арзан, кимде кымбат экенин. Кыргызстан дүйнө эмес, Кыргызстан эң кымбат, эң жакыр мамлекет болуп атпайбызбы? Алдыдагы антикризистик программаны иштеп чыгуунун ордуна биз популисттик, ишке ашпаган, элди манипуляция менен, көз боямачылык менен алдап, жакшы болот, чыдап тургула деген ишке өтүп алдык да. 309 токтом менен бөлүнүп аткан 26, бөлүнө турган 26 миллиард сомду экөөнү салыштыргым келет. Эмне деген нерсе жүрүп атат өкмөттө? Бул диверсия. Мен ачык эле айтам, бул диверсия. Өкмөт тарабынан биздин айыл чарба тармагына болгон, дыйкан фермерлерге болгон чоң чыккынчылык. Анан сиз айтасыз да, ай, жеңиш кой, мен көзүңдү жумуп койчу, ме деп туруп 5 миң бересиң. Мен ап майда деп турам, 5 миңди чөнтөккө салам. Ошо менен коррупциячылык атабы? Да. Мен ошондо түрмөдө элем. Ошондо көрүп атып, абдан ызаландым да. Абдан ызаландым. Аттын депутаттык мандат жеткен жок. Трибуна болгон жок айткангачы. Мамлекеттик бюджетти 281 миллиардга жеткирем деди. Бул экономикада ушундай бир түшүнүк бар да, цифралар менен. Манипуляция кылып, элди алдайт көп жердечи. Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын көрөрмандары, тет-а-тет программасы кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто саясатчы Жеңиш Молдокматов болмокчу. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Рахмат. Вакыт бөлүп келип бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда маегибизди баштасак, үй камагына чыккандан бери кенен маек бере элеккенсиз. Анда маегибиздин башында сиздин абалыңыз тууралуу сурайлы деп чечтик. Анткени буга чейин абакта жаткан ачкачылык кармап, абалыңыз начарлаганы айтылган болчу. Рахмат, биринчи ирет сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Мен абдан кубанычтамын ушу студияда силерге маек бергениме. Бүгүн үй камагына чыктым. 10 ай абакта болдум. Анан ооба эми баягы өзүңдүн укугуңду коргоп, адилетсиздик менен күрөшүү бир ыкмалар бар экен. Анын бир ыкмасы ачкачылык болду. Ачкачылыкка эмнеге отургам? Анткени мага 1 эмес 4 беренени коюшту. Анан ошондон кийин мен макул эмесмин деп, анан адилетсиздик менен күрөшүүнүн жолу болгон. Албетте ден соолугуң начарлайт ошол учурда, бирок азыр жакшы. Азыр мыкты, абдан сонун. Анткени бул дагы күрөш. Саясатта күрөшсүз болбойт экен. Азыр жакшы, эми азыр соттук процесс жүрүп атат. Абакта кандай шартта кармалып жаттыңыз? Анан убактыңызды эмне менен өткөрүп аттыңыз? Эми абакта жыландын баласы жатпасын дейт. Бекер айтылбайт. Өзүм башыман өткөрүп келдим. Абакта эч кимге каалабайт элем, душманыма да каалабайт элем. Айтор баарына бирдей шарт. Абакта бирөөгө жакшы, бирөөгө начар деген болбойт да. Мен бир нерсени белгилеп айтам, мен эл менен чогуу жашадым. Мен бөлүнгөн жерим жок. Мына ошол жерде айтор ушу өзүнөн корккондор, артынан корккондор өзүнчө бөлүнүп жашап алат. Анын баарын көрдүк. Биз абакта канча деген адамдар камалганын күбө болуп атпайсыздарбы? Мен абактын ичинен көрүп чыктым. Айтор аттың ушу көп балдарын сынганын да көрдүм. Ушу көз алдыман өттү да. Эми эмне менен алек болосуң? Ушундай бир биягы 3, биягы 5 метр болгон жердесиң, ортосунда 1 метрле жер. Эртеден кечке 24 саат ошонун ичинен чыкпайсың. Жумасына бир жолу баняга чыгасың, күнүнө бир жолу 1 саат гулка деп коет, үстүнө чыгып анан басасың. Китеп окумай эле, анан жаңылыктарды эле окуп аттып. Азыркы учурда эмне менен алектенип атасыз? Азыр эми соттук процесс бизде жумасына өткөндө күнүгө коюп койушкан. Бир коркунуч пайда болгон, ушу тезирээк бүтүрүп, ары же бери кылабыз деп сот өзү айтып калды эле да. Эми ары кыла албайт да. Анткени октябрь окуясы бул жалпы элге тийиштүү маселе. Анан ичинен келип эле канча миңдеген киши чыкты да, 20 миң кишиде, 20 миңден ашык киши чыкты. Ошонун ичинен тандалып келип 6-9 күн эле болуп калабызбы? Анан айтор азыр жумасына бир жолу сот коюлду, соттук териштирүүлөр, ушу менен элекпиз.
Бир убакта оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчылар үй камагына чыкпадыбы? Анан мындан улам бийлик менен оппозициялык маанайдагы саясатчылар бир диалог түзүп алды деген сөз айтылып келет да. Сиз бул боюнча эмне айтасыз? Мага эч кандай тиешеси жок, башкалар үчүн жооп бере албайм, чынында. Эми биз позициябыз кандай болсо ошол боюнча эле мына сизге келип маек берип атпайм, ачык эле. Сиз камакка алынганга чейин бийликти сындап келгендердин сап башында болгонсуз да, азыр позицияңыз алмашкан жок. Жок, алмашпаш керек, адамда туруктуулук болуш керек да. Анан бийликти сындады дегенде эле бир өзүнчө бир жакпаган адамды сындагандай кабыл алышат. Көбүчө андай эмес. Бийликтин туура эмес, мыйзамсыз, адилетсиз иштерине калыс сөзүңдү айтыш керек да. Мына жериң туура эмес болуп атат, мына жериң туура болуп атат деп айтканды үйрөнүшүбүз керек. Эгерде жагалдануу, жагымпоздук менен баары эле жакшы бале деп колдой берсек, анда мамлекет каяка кептелет. Бул абдан чоң коркунуч да. Ошон үчүн туура эмес нерсеси болсо айтышыбыз керек, коркпош керек. Эми бийлик да ошону туура кабыл алыш керек да. Оппозиция да эле эл душманы эмес да. Оппозициянын ичинде жүргөндөр дагы чыгаан адамдар бар да. Мамлекетте жакшы болсо экен, айтор ушу экономикалык жагын алганда мына жерде туура эмес чечимдер болуп атат. Ушуну оңдоп койсок болот деле деп конструктивдүү ой айткандардын баары эле душман болуп калып атпайбы? Бул туура эмес. Кайрадан камалып кетем деп коркпой элесизби? Эми мен бир гана Алладан корком. Бир гана. Жаратканым кандай буйруса, значит, ошондой болот. Анда азыркы менин коркконум башка. Мен эмнеден корком? Мамлекет туңгуюкка кептелип, элибиздин жашоосу мындан да оорлоп кетүүсүнөн корком. Ошого жол бербеш үчүн биз туураны туура деп айтып турушубуз керек. Азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына кандай баа бересиз? Мен мурун кандай баа берсем ошондой эле баа. 2 жыл мурун айткан сөздөрүбүз бүгүн дал келип атат го. Эгерде кааласаңыз, мен атайын ушу бүгүнкү сиздин эфирге кагаздарды ала келгем да. Эмнеге? Анткени сиздин эфирди сыйлап, сизди сыйлап, ошо элди сыйлап, кагаз менен айтып ишендирип бул туура деп эсептейм. Келип эле ойду тогу сүйлөгөн бул туура эмес саясатчыга. Мисалы, бийликтин жүргүзүп аткан иштери боюнча 2021 жылы апрелде жаңы конституция кабыл алынды. Конституция боюнча бир адам мамлекетте ички жана тышкы саясатына толугу менен жооптуу деп бекилди. Бул президент, туурабы? Аткаруу бийлигинде 66-беренеден 88-беренеге чейин так жазылган. Аткаруу бийлигине же өкмөткө мурунку толугу менен жооптуу бул президент деп турат. Мына экономикалык жагдайды алалы. Кандай иш жүргүзүп атканы боюнча бийлик экономикага көз салып коюшубуз керек. Мисалы, министрлер кабинети айтып атат го, то есть өкмөт. Өсүп атабыз, ВВП өсүп атат, эл жакшы жашай баштады, экономикабыз өнүгө баштады, бизге тынччылык керек депчи. Бул мен кагаз менен көргөзүм келет да. Мисалы, бул маалыматтар кайсы жактан алынган? Бул эми ачык булак. Ачык булак, мен ошонун баарын талдап берем. Мисалы, Кыргызстанда экономикалык жагдай абдан оор, өтө кооптуу жана өтө начар болуп турат. Биз муну айтышыбыз керек. Мисалы, Дүйнөлүк банк. Дүйнөлүк банк 197 мамлекет бар дүйнөдө. Бириккен Улуттар уюмунда 193 мамлекет катталган. Ушул 193 катталган мамлекеттердин баардыгына экономикалык анализ жасап, тийиштүү кредиттерин бөлүп, тийиштүү жардамдарын берип келген Дүйнөлүк банк. Дүйнөлүк банк анализи так чыгат. Мына Дүйнөлүк банктын анализи боюнча 20-жылы жакырчылык 20% болгон Кыргызстанда. 21-жылы 25% болгон, бүгүн 35%. Көрдүңүзбү? 35%. Жумушсуздук боюнча Дүйнөлүк банктын отчету менен жылдын аягына карата 38%га чейин жумушсуздук жетет деп атат. Эми элестетиңиз, 6,5 миллион, 6,7 миллион болду калктын саны. Ошонун 38% жакыр дегенди билгизет. Бул абдан чоң көрсөткүч. Кийинкиси соттун адилеттүүлүгү. Соттук реформа жүрөт деген сөздөр болгон. Туурабы? Соттук реформа шайлоонун алдында, шайлоодон кийин соттук реформа жүрүп атат деген сөздөр болгон. Бирок конституцияны кабыл алып атканда биз айтканбыз, соттук реформа жүрбөйт. Себеби
114 берен 112 берен менен алып туруп 116-га 5 пункт менен кошуп коюшкан приложение катары. Азыркы иштеп аткан соттор өз мөөнөт бүткөнгө чейин иштейт деп. То есть Кыргызстанда 400дөн ашык сот бар. Бардыгы орун алмашпастан орунда калды. Эч кандай ротация болуп башын алмаштырып эле эч кандай реформа жүргөн жок. Мына сот адилеттүүлүгү боюнча төмөн түшүп кетти. Соттун адилеттүүлүгү боюнча бүгүн Кыргызстан 2008-2013 жылда көрсөткүчкө келди. Кийинкиси ишкерлердин эркиндиги. Мына ишкерлердин эркиндиги да төмөн түшүп кетти. Ишкерлердин эркиндиги 2005-тен 2008 жылдагы көрсөткүчкө келип калдык. Коркунучпу? Ошол кезде билесиздер да ишкерлер куугунтукта болуп, көптөгөн жерлер баягы басып алуу жолдору менен алынып калган. Мекеменин баары, предприятиянын баары. Бул менчикке болгон укук. Менчикке болгон укук мына 2008-2013 жылда көрсөткүчкө келдик. Менчикке болгон укук. Бүгүн мисалы сиз өзүңүздүн колуңузда менчикке кооптонуу менен карайсыз да, кепилдик жок. Эртеңки күнү тартып алыш бул колдон келе турган иш болуп калды. Өкмөттүн чыгышалары кыскарат деген сөз болду беле? Болгон өкмөттүн чыгышалары өсүп кетти. Өкмөттүн чыгышалары 2002-ден 2004 жылдагы көрсөткүч. Ушул маалыматтар кайсы жакта камтылган? Дүйнөлүк банктын эле ачык булактарында. Бул биз ойлоп таап, мен үйдө отуруп алып чийген жерим жок. Андан кийин экономикага баа бериш үчүн азыркы бийликти сурап атпайсызбы? Экономика өсүп атат деп атат. Экономиканы өсүш үчүн дагы бир чоң көрсөткүчтөр менен талдап койсок болот. Экспорт товаров. Товарлардын сыртка жүгүрүшү. Мына төмөн түшүп кетти. Көрдүңүзбү? Экспорт товаров 2014-2015, 2008-2013 жылга келип такалдык. Мына карап туруңуз. Кийинки приток инвестиций. Приток инвестиций 2014 жылга теңелдик. Болжолдо 2014 жылга келдик. Бул приток инвестиций биздики притокко караганда отток инвестиция көп болуп калды да, Кыргызстандан чыгып кеткен капиталдын көлөмү көп болуп атат. Кийинкиси карап туруңуз. Импорт товаров. Импорт товаров өсүп кетти. Көрдүңүзбү? Импорт товаров өсүп кетти. Мына жерде 2017 жылга теңелдик. Экономиканын өсүшү экспорт менен импорт менен эле карап койсок болот. Бизде экспорт төмөндөп кетти, импорт көбөйүп кетти. Эми мына жерде абдан маанилүү нерсени көрсөткүм келет мен сизге. Внешний торговый оборот деп коет. Бул Кыргызстандын ичиндеги товар оборот, сырттагы товар оборот. Бул канча көлөмдө? Внешний торговый оборот өстү бизде. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Себеби мамлекетте элдин саны өстү, өндүрүштөр өсүп атат. Демек оборот да көбөйөт. Бирок мына жерде 7 миллиард 200 миллион деп атпайбы? Внешний торговый оборот. Ушунун 32% 21-жылга карата Россияга туш келет. Мисалы Россия менен былтыр Кыргызстан ортосундагы товардын жүгүртүүсү 2 миллиард 300 миллион доллар болгон. Ошонун 1,8 миллиарды же 1 миллиард 800 миллиону бул импорт. Эмненин белгиси? Бул толугу менен биз Россиядан көз карандыбыз. ГСМ, буудай, жада калса жанагы анча-мынча бытовой техникалар, анан 60% дары-дармектерди биз Украина менен Россиядан алчубуз. Мына бүгүн карасаңыз инсулиндер жетишпей атпайбы? Көптөгөн дары-дармектер жетишпей атат. Муну менен мен эмнени айткым келет? Муну менен биз Кыргызстандын бул ВВП, Кыргызстандын экономикасы өтө начар абалга кептелди. Мына цифралар айтып атат. Көрдүңүзбү? Ушул жерден эле айтор президент айтты го, маселе көтөрүлгөн карыздар боюнча 2021 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин болгону 84,4 миллион доллар карыз калдык деди. Эсиңерде да. Бирок мына мен көргөзүп берейин. Бул Каржы министрлигинде эл аралык катнаштар боюнча управлениянын начальниги Нурбек Акжолов деген айтып атат. Нурбек Акжолов расмий өкүл Минфинде. Президенттин сөзүн жокко чыгарып атат. Президент айтып атат, биз болгону мына 1,5 жыл иштеп атам, 84 миллион доллар кредит алдык деп. Ал айтып атат, баш аягы 753,3 миллион доллар карыз алдык деп атат. Анын ичинен 466,8 миллион доллар бул кредит, 291,5 миллион доллар бул грант деп атат.
Ушул эле Нурбек Акжолов менен Данияр Амангелдиев, министр экономика, айтып атат. Бюджетти колдоо боюнча Азиатский банк бизге 80 миллион доллар бөлүп берди. То есть 190 миллион суралган, 80 миллиону келди, биз поддержку бюджета деп бөлүп атабыз деди. Бирок президент айтып атат, 2021 жылы 30 жылдын тарыхында биринчи жолу профицит менен чыктык деди. Туурабы? Анда эгерде бюджет профицит менен чыкса, кредит алуунун эмне кажети бар? Эмне кажети бар? Мына Акылбек Жапаров жакында Америкага барып келди, 150 миллион доллар сурап келди. Анын 50% грант, 50% кредит. Анын көп бөлүгү бюджетти колдоого кетет. Ушундай эле нерсе болуп атпайбы? То есть президенттин айткандарын өзүнүн эле кол алдындагы балдар жокко чыгарып атат. Биз кимге ишенишибиз керек? Президенттин айткан сөзүнөбү? Президент айтып атат кабар агенттигинде. Же расмий булактаргабы? Мына эки Минфиндин өзүнүн сайтында турган булак, бул ушул атай келишимдерге кол коюлган келишимде парламентте ратификациядан өтүп аткан жана өткөн кагаздар. 758 миллион жалпы карыздын көлөмү. Эми тышкы карыз боюнча жаңы бийлик келатканда айтпады беле? Эч коркпошубуз керек. Карыздарды Кудай кааласа 4 жылдан 5 жылга чейин толугу менен кутулабыз деген сөз болду беле? Болгон. Бүгүн карыз өстү. 2020 жылдын аягында жаңылбасам 4,8 миллиард доллар болчу. 4 миллиард 800 миллион доллар болчу мамлекеттин карызы. Эми карап туруңуз. Мына 28 февраль 22 жылга карата Кыргызстандын жалпы карызы 5 миллиард 119 миллион доллар. Ушунун ички карызы 817 миллион, тышкы карызы 4 миллиард 300 миллион доллар. Карыз өстүбү? Өстү. Биз 5 жылдын ичинде кутулгандын ордуна биз карызды көбөйтүп атабыз да. Анан экономиканын өсүшү боюнча кантип кеп кылабыз? Дагы бир жолу мына сиздин сурооңузга жооп болсун. Президент 2-3 күн мурун айттыбы? Кабар агенттигине. Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча Кыргызстанда азык-түлүк эң арзан деп айтты. Мына силер эле поликлиника текшерип чыгарып койдуңар. Мен ошону эле көргөзүм келет. Ушул эле көрсөткүчтөр Статкомдо бар. Ушул эле көрсөткүчтөр мен көрсөткөн мына жердеги Минфиндин сайтында турат. Бардык ачык булактарда көрүнүп турат. Мисалы, Кыргызстандын айлыгы боюнча дүйнөдө 193 мамлекетти тимеле коелу. ЕСке кирген 5 эле гана мамлекетти алалы. 5 мамлекеттин ичинде Кыргызстандын акыбалын эле айтып коелу. Азык-түлүк кимде арзан, кимде кымбат экенин. Мисалы, азык-түлүктүнкө баа бериш үчүн мамлекеттин ичиндеги жарандын алган айлыгынын көлөмүн санап коюшубуз керек. Мисалы, мына айтып атат. Бишкекте 297 доллар, Астанада 794 доллар, Москвада 1400, Белоруссия Минскиде 800 доллар. Айырма барбы? Бар. 4-5 эсе биз аз алып атпайбызбы? Ошол эле учурда инфляция боюнча 2021 жылга карата инфляция ЕС мамлекеттеринен эң бийик бизде болгон. 11,2% бизде болгон. Кийинки эле Россия менен Белоруссия 8,4, Казакстандыкы, Арменияныкы 7,7% болгон. Эми бул карап көрүңүз. Алуу жөндөмү боюнча азык-түлүк. Мына силердин көрсөткөнү, силер эле чыгарган данныйлар. Мисалы, сумай 49% өскөн. Кийинки мына картофель 39% өскөн, мына нан 5% өскөн. Ошол эле жерде ким канча ала алат деген. Ар бир мамлекеттин, ушу 5 мамлекет сандалабыз да. Ар бир мамлекеттин жаранынын алган маянасынын орто эсебинде алган маянасына ким канча ала алат деген. Мына мисалы эт боюнча эң аз Бишкек алат экен. Биз алган айлыгыбызга болгон 53 килограмм эт сатып алат экенбиз. Ошол эле кезде Нур Султан 136 килограмм. Айырмасы 3 эсе болуп атабы? Ана Кыргызстан дүйнө эмес, Кыргызстан ЕСтин ичинде 5 мамлекеттин ичинде эң кымбат, эң жакыр мамлекет болуп атпайбызбы? Ошол эле дүйнөлүк айыл чарба азык-түлүк уюму бар, Бириккен Улуттар уюмунун ичинде. Мыналар айтып атат. Экономист деген дүйнөлүк белгилүү журнал жазып чыкты. Бул так анализдер да 2023 жыл азык-түлүк катастрофасы болот деп. Биз тилекке каршы
алдыдагы антикризистик программаны иштеп чыгуунун ордуна биз популисттик, ишке ашпаган, элди манипуляция менен, көз боямачылык менен алдап, жакшы болот, чыдап тургула деген ишке өтүп алдык да. Мисалы, жыл башында, өткөн жылы, ушул жылда, жыл башында болду го, антикризистик программа өкмөт иштеп чыгып, 126 миллиард сом бөлүндү эле. Эсиңерде да. Ал эмне болуп атат? Белгисиз. Же айыл чарба боюнча. Кыргызстандын экономикасынын локомотиви бул айыл чарба. Айыл чарбада 30 жылдык тарыхта болгон эмес, 26 миллиард сом бөлдүк дыйкан фермерлерге деп айтылды беле? Да. Ал акча бөлүндүбү? Жок. Бу жерде айыл чарба министрлиги демилге кылып жогорку кеңештен чыгарган 309-токтомду эске салгым келет да. 309-токтом менен бөлүнүп аткан 26, бөлүнө турган 26 миллиард сомду экөөнү салыштыргым келет. Эмне деген нерсе жүрүп атат өкмөттө? Бул диверсия. Мен ачык эле айтам, бул диверсия. Өкмөт тарабынан биздин айыл чарба тармагына болгон, дыйкан фермерлерге болгон чоң чыккынчылык. 309-токтом менен Кыргызстанда бүгүн 1 миллион 250 миң гектар айдоо жери бар. Ошонун 75% бул жеке үлүштөргө өткөн, 25% бул мамлекеттин колунда. Айыл өкмөттүн үлүшүндө дегендей, балансында. 309-токтом менен 25% калган жерди кооперативтерге бөлүп берели деп токтом чыгарышты. Ал азыр ишке аша элек турат. Анткени эл көтөрүлүп койду да. Ошол эле учурда параллельно 26 миллиард сом бөлүп, анын 10 миллиард сомун кластерлик жол менен деп 79 тандап алынган өзүлөрүнө жакын тийиштүү агрокомплекстерге бөлүп атышат. Өткөндө Суровалдиева парламенттен көтөрүп, анан дыйкандар көтөрүлгөндөн кийин тизмени артка тээп салышты да, акча турат азыр. Бул эмне деген сөз? Бул ушу Кыргызстанда 1 миллион 250 миң гектар жердин 25%-ын жеке болуп өткөрүп берип кооперативтерге, ошол эле кооперативтерде бай, монополисттер, агрокомплекстер, ошолорго эле жана бюджеттен бөлүнүп аткан 10 миллиард колуна карматып монополия жүргүзгүлө. Калган Кыргызстандагы 450 миң дыйкан фермерлер эмне кылса ошо кылсын, мага демек жерге кирип кетсин деген сөзү. Же биз мамлекет өзү бөлүп аткан акча менен, өзү чыгарган токтом менен Кыргызстандагы 450 миң дыйкан фермерлерди жокко чыгарып, укугун тебелеп банкрот кылган атабыз да. Бийлик кандай иш жүргүзүш керек? Эң биринчи эл менен эсептеш керек да. Бийлик иш жүргүзөрүнүн алдында чоң анализ жасалат. Биз азыр мен экономиканы чагылдырып бербедимби? Экономика кандай акыбалда? Социалдык жагдай кандай акыбалда? Эң приоритеттүү багыттар кайсы? Мисалы, айыл чарбаны тандап ала турган болсок, айыл чарбасына эмне кылышыбыз керек деп, анан тийиштүү айыл чарба тармагындагы тийиштүү күчтүү эксперттерди, өз дыйкан фермерлерди чакырып келип, алар менен кеңешип, биз мындай кылган атабыз, ушул ишти макулсуңарбы, макул эмессиңерби деп кеңешип, элдик талкууга коюп, анан антикризистик программаны чыгарышыбыз керек да. Дыйкан фермерлер айтып атпайбы, биз менен бир кеңешкен жоксуңар да деп. Же салык кодекси боюнча ККМ жана эсептеген машина бул керек. Бул керек, бул бара-бара. Бирок буга каршы болгондор. Бул бара-бара келечекте кире турган нерсе. Бул абдан керек нерсе. Бул Кыргызстанда мен өкмөттү түшүнүп атам, Кыргызстанга кирген товарлар менен жүгүргөн товарлар жана товарлардын өтүмүндөгү чыккан акчанын көлөмүн эсептейбиз деп атат да. Бул туура нерсе. Бирок ККМ жаңылбасам 2012 жылдары өкмөттүн токтому менен кабыл алынган. Ошол жерде чоң программа иштелип чыккан. ККМ кириш керек этап менен деп. Эсиңерде да, мурун супермаркет, гипермаркеттерде, чоң торговый центрларда ККМ жок болчу. Мындай эле сатып алып кете берчүбүз. Анан кийин бара-бара кассалык аппараттар кире баштады, туурабы? Бул ошо мурунку өкмөттөрдүн чыгарган чечимдеринин негизинде келаткан. Анан тарс этип эле келип эле базарларга кирип кеттик да. Экономика министри менен Акылбек Шепаров өзүлөрүнүн сөзүн айтып атат го. Көлөч саткан менен носки саткандарга чейин ККМ киргизиш керек депчи. 7 миллионго чейин оборотуң жок болсо, сен салыктан бошотуласың деп. Зачем?
ККМ киргизиш үчүн тийиштүү инфраструктура, тийиштүү шарттар түзүлүшү керек. Мисалы райондо аппаратты киргизгенден кийин анын отчетун салып туруш керек да, серверге киргизиш керек. Ага шарт жок болсо, ал айылдан районго барып барады. Мына ушунун баарын эске алыш керек болчу. Таластын ишкерлери чүй Сокулуктан Карабалтага чейин туура эле айтып атышат да. ККМге биз макулбуз деп атат да, киргизгиле. Бирок азыр эмес. Могу кыйын кырдаалда азыр эмес деп. Мисалы патентке кайра алып келет. Патент бул фиксированный салык да. Мамлекет билет канча түшөрүн, канча келерин. Анан ККМди пайтап акырын киргизиш керек болчу. Маселе мында эмес. Мен айта турган маселем бул аппаратта эмес. Мен айта турган маселем салык кодексин ким жазып чыкты. Салык кодексин салыкчылардын колуна салып бердик да. Салык кодексин иштеп атканда, ушу жазып атканда жаңы кодексти салыкчылар өзүлөрү жазды да. Анын ичинде чоң коррупциялык система деп айтам, механизмдерге жол ача турган нерселер жазылды да. Мисалы, салык кодексинде бир өзгөчөлүк тергөө иштерин жүргүзгөнгө салыкчыларга полномочия бердик. Же болбосо салыкчы жаңы кодекстин негизинде барып сиз контейнер иштетсеңиз, контейнерди жаап салат, өзү тергөө жүргүзүп, өзү иш ачып, анан сизди айыпка жыгып туруп, мамлекетке сотко өткөрүп бергенге толук мүмкүнчүлүк алды. Бул эмнени билгизет? Эртең сиз ККМди киргизе албай калсаңыз, мен келем дагы 7000 штраф салам. Анан сиз айтасыз да, жеңиш кой, мен көзүңдү жумуп койчу, ме деп туруп 5000 бересиз. Мен апмайды деп туруп 5000 чөнтөккө салам. Ошо менен коррупция ачылып атабы? Да. Биз мурун эсиңизде болсо, салык кодексин өзгөртүп, эмне үчүн фин полицияны түзгөнбүз. Дагы ошо мурун илгери салыкчыларга ушундай ыйгармуктарды бергенбиз да. Алар тергеп, алар ишти алып барып, алар ишкерлерди кыйнаган үчүн кой салыкчылар только гана салыкчы болсун, а тергөө жагын биз фин полицияга берели деп. Атайын фин полиция ачылган да. А фин полицияны жоюп туруп, кайра эле салыкчылардын колуна берип атабыз. Бул койду кашкырга кайтаткандай эле болдук да. Жакшы менен бүтпөйт. Украинада эсиңизге салайын, былтыр абдан чоң көтөрүлүш болуп, бир адам өлүп кетти го. Верховный Раданын алдына митингге чыгып атып, так ушу ККМге каршы. Анткени Украинада дагы биздин акыбалдай өтө кыйын болуп атканда, анан ушундай болуп чыгып калганда. Акылбек Жапаровду министрлер кабинетинин төрагасына көрсөтүп атып, Садыр Жапаров парламентте сөз сүйлөгөн. Ал айткан, Акылбек Жапаров эки нерсеге сөз берди, жооп берди. Эгерде эки нерсени аткара албаса, ал жооп берет жана жумуштан айдалат деди. Ал эмне эле? 2021-жылда бюджетти 300 миллиардга жеткирем, 22-жылы 400 миллиард сомго жеткирем деп айтты деди. Акылбек Жапаров парламентке бюджетти алып кирди. Мыйзамда каралбаган консолидированный же бириктирилген бюджетти көрсөттү. Таң калганым, 6-чакырылыш бийликтен корккондон шакылдатып, бир дагы талкууга албастан кол көтөрүп кнопкаларын басып берди. Бир дагы талкууга албастан тескерисинче алкыш сөздөрдү айтты. 30 жылдык тарыхта болгон эмес. Акылбек Үсөнбекович, эгерде сиз 300 миллиардга жеткирсеңиз, сиз баатыр болосуз деген, сиз тарыхта каласыз деп айтып отурушту. Мен ошондо түрмөдө элем. Ошондо көрүп атып, абдан ызаландым да. Абдан ызаландым. Аттың депутаттык мандат жеткен жок. Трибуна болгон жок айткангачы. Эмне эле? Акылбек Жапаров консолидированный бюджетти мына колумда кармап турам. Консолидированный бириктирилген бюджетти 2021-жылы 281 миллиард сомго жеткирем деди. Консолидированный бюджет деген эмне, мен элге түшүндүрөйүн. Бул бириктирилген бюджет, бул республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет, соцфонд, ФОМС. Мына 4 багытты бириктирилген бюджет. Эми карап туруңуз. Республикалык бюджет бул бюджет мыйзам менен кабыл алынат жогорку кеңеште. Мыйзам түрүндө кабыл алынат да. Жогорку кеңештин колуна салынып, талкууланып, президент кол коюп, кайра жогорку кеңеште оңдоо түздөөлөр кирет. Республикалык бюджет кабыл алынат бардык мамлекеттерде. Мына республикалык бюджет 2021-жылга карата 188 миллиард сом болуп, доходная часть бекип атат. Карап туруңуз. Мына бареке соцфонд 62 миллиард. 62,5 менен тыйындарын айткан жокмун. 62,5 миллиард сом деп бекип атат. Соцфонд бюджетке эч кандай тиешеси жок. Соцфонд бул сиздин, менин, башкалардын айлыгынан атайы чегерилип пенсияга деп
бөлүнүп топтолгон фонд. Мунун эч кимдин укугу жок. Бюджетке аралаштырышты. Мына 62,5 миллиард. Так. ФОМС ар бир адамдын жарандын алган айлыгынын 0,12% бөлүнүп аткан акча. ФОМС бул медицинское страхование деп коет. 96-жылы кабыл алынганда атайы ушу сиз айлыгыңыздан чегере бериңиз, ооруп калсаңыз мамлекет көзөмөлдөйт деген страховка. Бул өзүнчө бюджет, бул өзүнчө чогулган акча. Мына 21-жылга карата 15 миллиард, то есть 15,5 миллиард сом деп атат. Жергиликтүү бюджет бул жолду 8,5 миллиард сом. Эми элге түшүнүктүү болушу мына көргөзүп атам. Мына эки үчөөнү. Мына республикалык бюджет 188 миллиард. Мына эки ФОМС 15,5 миллиард. Соцфонд 62 миллиард. Ана местный бюджет 8,5 миллиард. Ол төртөөнү кошсоңор, калькуляторго салып кошсоңор, өзү 280 миллиард сом болуп атат. Түшүнүп атасызбы? 280 миллиард мына. Бун менен эмнени айткым келет? Эгерде өкмөт 188 миллиард сомдон 300 миллиард сомго көтөрүп келебиз десе, аппали мына тарыхта калган инсан демекмин. Алы Карашев айтты го ошондо. Парламент айткан, өткөндө дагы кайсы бир передачага чыгып айтты го, өкмөт азаттыкка чыгат. Өкмөт силер алдадыңар деп. Манипуляция кылып атасыңар, элди алдадыңар. Уктап жатып, өкмөт эч бир иш кылбаганда 4 багытты кошуп койсоң эле өзү 280 миллиард. А булар Акылбек Жапаров айтты, мен 2021-жылы мамлекеттик бюджетти 281 миллиардга жеткирем деди. Бул экономикада ушундай бир түшүнүк бар да, цифралар менен. Манипуляция кылып элди алдайт көп жердечи. Элди алдайт. Бул кедей мамлекеттерде, жакыр мамлекеттерде, эгерде эл бийликке ишенбей баратканда, мына өнүгүп атпайбыз, мына өсүп атпайбызбы деп цифралар менен ойношот. Мисалы жанагындай дүйнөдө эң азык түлүк арзан, же болбосо биз бюджетти 300 миллиардга жеткиребиз деп, бул манипуляция болгон, бул жалган болгон. А мен жана көргөзүп атпаймынбы, мына 311 миллиард менен чыкканда инфляция Кыргызстандын көргөзбөсөк эл ишенбейт да. Мына инфляциянын көлөмү Кыргызстанда эң бийик болуп атпайбы, 11,2%. Инфляция деген бул эмне? Бул баалардын өсүшү. Демек баа канча көп өссө, инфляция өзү эле акчаны көп чогултуп берет. Анан мамлекет мындайда, мамлекеттин эли эгерде 2 жыл мурун 6,5 миллион болсо, азыр 6,7 миллион болдук, элдин саны. Элдин саны өсөт, экономика өсөт, адамдардын баягы өндүрүшү, майда иштери өсөт. Демек салык көбүрөөк чогулат деген сөз да, туурабы? Ошонун негизинде анан өсүп турат. Мисалы, экономиканын киреше бөлүгү, анан чыгаша бөлүгү калып калган жок да. Калып калган жок. Бул 2020-жылы жаңылбасам 154 миллиард болгон бюджеттин киреше бөлүгү. 21-жылы 188 миллиард. Өсүү барбы? 30 миллиардга. Демек, азыркы бийлик айтып аткан биз 30-31 миллиардга көбүрөөк акча таптык деген бул жөнөкөй эле экономикалык көрүнүш. Бул инфляциянын негизинде, бул калктын санынын өсүшүнүн негизинде, бул жана ишкерлердин ишинин негизинде болуп атат. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн бул абдан кооптуу нерсе. Социалдык тармактарда ошо Акылбек Жапаровдун кызматтан кетери айтылбады беле, анан талапкерлер дагы айтылганда, бул кызматка кандай адам барыш керек? Кризис менеджер барыш керек. Эки сапаттуу адам барыш керек. Биринчиден кризис менеджер деп коет, ушундай бир чоң татаал кырдаалда экономиканы түшүнгөн, чыныгы реалдуу анализди жасап, ана иш апара турган адам керек. Биринчи, экинчиден ал саясий фигура болуш керек. Анткени элди ынандырып, эриште алган адам болуш керек да. Биз көнүп калганбыз да, баягы бул дагы премьер-министр деген эле түшүнүк да. Эми конституция боюнча аткаруу бийлигинин башында Садыр Жапаров өзү турат, президент. Ошондо конституция кабыл алынып атканда биз сындаганбыз да, көбү жактырбай тепкилеген да. Конституцияда чоң жаранка бар. Президент аткаруу бийлигинин башында турат дегенибиз менен президентке толук ыйгар муктарды берип коюп, президент эч кимдин алдына жооп бербейт деп айткан сөзүбүз бар. Мына 2 жыл мурун айткам мен.
эч кимдин алдына жооп бербейт. Эгерде аткаруу бийлигине жоопту кылып 66 беренден 88ге чейин жазып койгонубуз менен эртең экономикада же мамлекетте кандайдыр бир кырдаал жаралып калса, президент өзүнүн укугун пайдаланып министрлер кабинетинин төрагасын же мурунку премьер-министр жумуштан айдайт. Ошол бокочо болот, өзү апапак боюнча калып калат. Мына бул чоң жаранка, бул жоопкерчиликсиз мамиле. Бул мамлекетти чоң коркунучка алып келет деп ошондо кыйкырып, ак үйдүн алдына чейин митинг кылып, анан акыры камалып чыктык да. Мына ошонун белгиси. Азыр мисалы Акылбек Жапаров кетип калса, эмне өзгөрөт? Эч нерсе өзгөрбөйт. Анын ордуна дагы экинчи Акылбек Жапаров келет. Анткени рычаг жок. Жыл сайын рычаг жок. Экинчи коркунучту айтканбыз Конституция кабыл алынып атканда. Кайсы гана мамлекет болбосун, эгерде бул президенттик башкаруу формасы болсо, президент канча күчтүү болгондо, ошончо парламент күчтүү болуш керек. Анткени мамлекетте тең салмактуулук сакталышы керек. Эгерде президент өтө чоң ыйгар муктарды алып алып, болгон бийликти колуна өткөрүп берсек, калганы чабал болуп турса, президент каалаганын кылып баштайт. Эч кимди теңине албай калат. Каалаганын айта бер, сындай бер. Мен өз билгенимди жаза берем деген ишке өтүп алат. Жогорку кеңешиң дагы, өкмөтүң дагы алсыз болуп калат. Сот бийлигиң тим боло алсыз болуп калат. Ошол жогорку кеңеште чуу жараткан мыйзам долбоорлор кабыл алынып атпайбы? Мисалы казинолордун ачылышы боюнча, анан кийин жана УКМК соттун чечимисиз тыңшоого алуу, жашыруун тасмага тартуу боюнча. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Так ошону айтып келатам да. Так ушунун баардыгы кабыл алынган Конституцияда камтылып калынган. Биз ошондо эле айтканбыз 2 жыл мурун. Болбойт, коркунучтар бар, чоң миналар катылган деп. Ошондо эмне деди эле эл? Элдин үмүтүнө каршы чыгып атасыңар. Уятыңар жок экен деп. Катуу сынга алганда бүгүн башын кармап, мыкчып, туура экен деп отурушат. Мисалы, мындайда жогорку кеңеш бүгүнкү Конституция боюнча, анан азыркы турпаты боюнча бийликтин нотариалдык конторасы болуп калды. Кандай кагаз, кандай мыйзам келбесин, эч талкуусуз кол көтөрүп, колдоп берип атышат. Эдил Байсаловдун азаттыкка чыгып айткан сөзү кудум ушундай да. Биз болгону 50 депутат менен иштешебиз. Кылыбыз кыйшайбайт деди эле го. Кылы кыйшайбай өткөрүп атышат да. Кылы кыйшайбай. Бул абдан өкүнүчтүү. Мисалы, казинону берип коюңуз. Жакында парламенттин профилдик комитетинде 19 миллион евро боюнча грант, кредит боюнча өкмөт киргизди, айыл чарба министрлиги ратификация өткөрүп бериле деп. 19 миллион евро. Ушунун ичинен Мадумаров Адахан Кимсанбаевич болбосо, бул өтүп кетмек экен. Көтөрүп чыкты да. 19 миллиондун ичинен булар 17 миллионду көргөзөт. Анын ичинен 4 миллион бул кредит, 3 миллиону, 4 миллиону калганы грант деп. Ушунун ичине 2 миллион еврону көргөзбөй коюп атышпайбы? То есть жогорку кеңешке түшүнүп атасыз да. 17 миллион мына алган атабыз деп туруп, бирок 19 миллионду жазып алышкан. Эгерде депутаттар хоп деп туруп колун басып бергенде, булар 17 миллионду алмакта колдонмок, 2 миллионду ким билет чөнтөккө салып коймок. Өйдө жактагылар бөлүшүп алмак. Мына ушундай коркунучтар келип атпайбы? Анан депутаттардын таң калган өзгөчө жаш депутаттар, жаңы келген депутаттар караш керек да, мыйзамдарды окуш керек да. Мисалы, мен айтып аткан бюджетти карап атканда, мына ореки бюджетти карап атканда, жөнөкөй эле нерсе да. Сен ач дагы карап кой. Өкмөт алып келип аткан, могу соцфондтук экен. Акылбек Үсөнбекович, сен соцфонддун 15 миллиардын, сен фомстун 15 миллиардын, соцфонддун 62 миллиардын, республикалык бюджеттин 188 миллиардын кошуп туруп эле бизди алдап атпайсыңбы? Сен кошсоң эле 280 миллиард болуп атпайбы деп айткан киши жок. Же болбосо казино боюнча. Казинонун мен арам адалын айткым келбейт. Анын баардыгы айтып атат да. Бу жерден мен экономикалык жагын айткым келет. Анан мыйзамдуулук жагын айткым келет. Мисалы, парламентте тилекке каршы мындай бир жөө келтирип атышат да. Малайзияда деле, Арабияда деле ачылып иштеп атпайбы деп. Да, Малайзияда казино бар. Бирок Малайзияда казинону ачыш үчүн Малайзияда тартип деген бар. Аякта мыйзам биринчи кезекте бийик турат да. Эгерде жаранына түкүрбө десең түкүрбөйт, тур десең турат, отур десең отура турган мыйзамдар иштейт.
Бизде бүгүн мыйзам өзү жок да. Биз бүгүн түшүнүк менен жашап калган шарттабыз. Ушундай учурда Кыргызстандын жараны кирбейт, чет элдик жаран кирет. Эгерде Кыргызстан жаран кирсе, айыппул 1000 сом салынат дейт. Бул эмнеге жарайт? Казинода иштей турган кыргыздын жарандары болот. Сизге окшогон отурган кыздар болот. Кандай шартка түртөбүз? Эмне деген жагдайга алып келебиз? Экономикалык жагын алганда, казинодон жылына 2 миллиард сом табабыз дейт. Кыргызстандын республикалык бюджетинин 2%-ын түзөт. 0,2%-ын түзөт. 2 миллиард сом табабыз деп атат. 2 миллиард сомду таба турган башка жолдор бар. Ошол эле кен байлыктарды иштетүү боюнча недр деп коет. Ошолор эле жөнгө салып кое турган болсок, биз Кыргызстан жылына 5 миллиарддан 6 миллиард сомго чейин жөн отурган жерден тапсак болот. Отурган жерден акча түшөт бизге. Мисалы таможня боюнча Кытай-Кыргызстан чек арасы. Таможня чек ара эмелер. Таможниктер айтпадыбы? Отчет берип атат 2021-жылга карата. Биз дейт былтыр 600-650 миллион долларга жүгүртүү товар кирди дейт Кытайдан. Кытай айтып атат, жок 1,2 миллиардга кирген товар дейт. Айырмасы 3 эсе болуп атабы? Реэкспорттун көлөмү. Кыргыздар айтып атат 600 миллионго деп атат. Кытайлар өзүлөрү айтып атат, жок, биз Кыргызстандын чек арасы менен 1 миллиард 200 миллионго киргизгенбиз деп атат. То есть ортодогу поштана жок болуп атпайбы? Мына ошолорду деле жөнгө салып, ошолорду деле тескеп койсок, эмне деген эбегей чоң акчалар келет? Эмне деген акчалар келет? Анан өкмөттүн чыгарчыларын кыскартсын да. Мисалы, 6-чакырылыш президенттин корккондугунан эле 3-чү бийлик бутагы катары өзүнүн иш башкармалыгын президенттин колуна өткөрүп берди. Управитель жогорку кеңеши бүгүн президенттин колунда. Аны бүгүнкү күнгө чейин ала албай келишет. Бул туура эмес. Анткени бизде 3 гана классикалык бөлүнүш бар. Бул мыйзам чыгаруу, бул аткаруу, бул сот бийлиги. Соттук өзүнчөбү, президенттик өзүнчөбү, аткаруу бийлик. Жогорку кеңеш президенттин алдында. Ручка кагаз алам десе дагы президенттин көзүн карап турушат. Машинага май алам деп, фонддон акча бөлдүрөм, айына 40 000 сом бөлүнүп атпайбы ар бир депутатка. Бөлдүрөм десе да президенттин көзүн карап турат. Мына ошолорду кыскартсын. Ошол 6-чакырылыш президенттен корккондугунан президенттин колуна 2 миллиард 800 миллион сомду өткөрүп беришти. Мурун болгондо 0,13% гана болчу. 2 миллиард 800 миллион сом. 800 миллион сом. Бүгүн ал президенттин фондунда турат. Мына ошол акчаларды кыскартсын. Көрдүңүзбү? Казинодон түшкөн акча 2 миллиард сом жылына деп атат. Ошол эле президенттин фондунда 2 миллиард 800 миллион сом турат бүгүн. Өкмөттүн чыгышларын көргөзүң го, өсүп баратат. Мына ошол өкмөттүн чыгышларын кыскартып салсак болот да. Мына өкмөттүн чыгышлары өскөндөн өсүп баратат. Өкмөттүн чыгышлары 2002-ден 2004-жылдагы көрсөткүчкө келип калды. Мына ушуну кыскартып койсун. Казинодон түшкөн акча түшүп калат. Эми жана Малайзияны мисал кылдым. Малайзия боюнча эгерде Малайзиядагыдай шарт түзүлүп, экономикалык жашообуз, көрсөткүчүбүз өйдө болуп, элибиз аң сезими өсүп, ошол мыйзамдарды аткарганга көнө турган болсок, анда ии дейт элек да. Андай жок да бизде. Тилекке каршы айрым депутаттар, жанагы ким эле, Малиевке окшогондор, Куранды ыйык Куранды алып, арам нерсени адал кылгысы бар да. Раматылык Чубагажы тирүү болгондо ушундай сазайын берип жооп берет эле. Тилекке каршы андай болбой атат. Бул жогорку кеңеш, бул саясий арена. А жерде мамлекеттин жарандарынын мына көкүрөгүндөгү руханий байлыгы менен, баалыгы менен ойнобош керек. А жерде саясий маселелер чечилиш керек. А жерде саясий сөздөр болуш керек. Муфтияттан эскертүү берди го. Эми ал эскертүү болду да. Бирок депутат элдин ишеничин алып, мандатын алып келген адам, анын ичинде ишенген мусулмандар да бар да. Туурабы? Христианы да бар. Бирок эми көпчүлүгү мусулман болуп атпайбы? Эми ошолордун ишенген динине каршы ыйык Куранды, Кудайдын сөзүн жокко чыгаргысы бар да туура эмес. Бул депутаттардын сапатынан
Шыршов үй камагына чыкканда коомчулукта аябай сын пикирлер айтылбадыбы? Анан сиздин социалдык тармакта баракчаңызды карап чыксак, бул боюнча билдирүү жазбапсыз да. Мындан улам сиздин пикириңизди угуп көрөлү бул. Мен өзүм социалдык түйүндө азыр көп деле отурган жокмун, анткени сот менен эле алек болуп атабыз да, мына сизге эфирге келип атабыз да. Шыршов боюнча мындай. Шыршов Кыргызстандын тарыхында эң чоң күнөөлөргө күнөөлөнүп, эң чоң коррупциялык иштерге күнөөлөнгөн адам. Шыршовдун схемасы деген бар. Шыршов Акаев менен Бакеевдин учуруна чейин иштерди кылып келген. Шыршовдун схемасынын айынан Кыргыздын энергетикасы болуп көрбөгөндөй кризиске кептелген. Бүгүн Кыргыз энергетикасы 137 миллиард сомго банкрот болуп турган кезде карыз да. Тилекке каршы ушундай айыптарга жыгылган, күнөөлөргө күнөөлөнгөн адамды мамлекет башчысы актап, аны жактап турганы президентке аброй алып келбейт. Бул абдан өкүнүчтүү. Экинчиден, 2010 жылы иш козголуп, 2015 жылы ал кандайдыр бир жолдоо менен акталып кеткен экен. 10 миң сом айып пул төгүлүп, ошо менен чыгып кеткен экен. Ошол адамды 12 жыл розыкта Интерполдо жүрөт деп, ГКНБ кармап келдик деп, пресс-релизинде күнөөлүү деп баш коргоочу арасына алып барып кайра чыгарып иши коомчулукта абдан чоң суроо жаратты. Мен айтарым, мамлекет башчысы лидер деп коет. Эки сапатка ээ болуш керек. Бул биринчи. Элге дух бериш керек. Экинчи, элге багыт бериш керек. Журт атасы, Конституциянын гаранты, мамлекеттин президенти сүйлөп атканда эч кимди басынтпай, эч кимди кемсинтпестен элге дух бериш керек, багыт бериш керек. Президенттин сүйлөгөн сөзүнүн ар бир сөзү Кыргызстандын ичинде эмес, мен атаган Бириккен Улуттар оюнунда катталган 193 мамлекеттин президенттеринин талдоосунда болот. Ишенип коюңуз. Ар бир айткан сөзү. Шыршов бүгүнкү күнү ким? Шыршов бул ууру. Шыршов бир кезде Дастанды жетекчи болуп турганда анын кол алдында шоопуру Талант Иманов, Шыршовдон кийин Дастанда жетекчи болот. Бүгүнкү күнү Дастанды ким жетектеп турат? Ошо Талант Имановдун ишеничтүү адамы жетектеп турат. Эми карап турсаңыз, үй камагына чыккандан кийин саат 10дон кийин чыкканга болбойт. Ал түнкү 3тө сопровождение менен жыптар менен жүрөт. Ошол Шыршов үй камагына чыгып, Дастандын ичинде жыйын өткөрүп атат. Кимдер менен? Талант Иманов менен. Же Шыршов дагы, учурунда Талант Иманов дагы Дастанды башкарганда. Көп өтпөй, 2 күндөн кийин Минцифрага 4 чоң мекемени киргизип атышат. Дастанды, Мегакомду, Кыргызтелекомду, анан Евразиялык сактык банкын киргизип берип атат. Бул цифровизацияга шылтоо кылып. Да, мен колдойм. Кыргызстанда цифровизация болуш керек. Бирок эгерде кайсы бир күнөөлүү адамга мындай бир күмөн санап чоң күнөөлөр коюлуп атса, ал адам моралдык түрдө иштегенге болбойт. Парламентте депутаттар айттыбы, сиз иштегенге болбойт деп Имановго. Карасаңыз, Шыршов качып кеткен учурда Шыршовдун калтырган үйүндө Талант Иманов жашап атат. Евразиялык сактык банкында реестр деген компанияны Талант Имановдун аялы башкарып турган. Кийин сатып беришти. Дастанда, ошол эле Евразиялык сактык банкында көптөгөн активдерди Шыршов кармап турган. Бүгүнкү күнү Талант Имановдун ишенген адамы Дастан Минцифрага өтүп кете турган болсо, Дастан деген эмне? Бул мамлекетте эң чоң бакый көрүнгөн стратегиялык объект, октары, торпеда чыгара турган жер. Аяка дата центр ачып, анан цифровизацияны өнүктүрөбүз деп. Мейли президентти колдоп берели. Бирок Имановдун колу менен эмес да, биз Шыршовго өткөрүп бергендей эле болуп атпайбызбы? Ошон үчүн Шыршовду актагандар, аны жактагандар, Дастан Бекешев айткандай, убакыт бат эле өтөт, 1-2 жыл өтүп кетет. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда ушуну менен эфирди жыйынтыктайлы. Анда урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ушуну менен тет-а-тет программасы соңуна келип чыкты. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.